Kosikok eldiki tuğanlar. Kosikok eldiki. Kosikok eldiki. Dernek geçsin. Dernek geçsin. Dernek geçsin. Burada bizge gereki yok. Elden arzını unutmagan beyliktimizge gereki yok. Biz bu yerden uşul hizmetkerlerden özün üstünde töreganın gözüm önünde bolboy. Mına uşundayga çıkkan üçün çoğulu oturabız tuğanlar. Ermek geçsin. Ermek geçsin. Ermek geçsin. Kosikok eldiki. Kosikok eldiki. Al balançayıf tükün çoyuf tükemez. Eldiki Kosikok. Yürümüzdür. Жақсы. Халал шарап орындау бар. Жақсы. Салам алейкум. Алейкум салам. Салам алейкум. Қандай бек досың? Жігіттің гүлдері. Төрелер дегенше, төрелердің төрелері. Töböldür. Töböldür. Салам алейкум. Мына ермектен басталады. Ora, özü şapta. Ömer, bu altında. Ova, tuğanlar, mestalar, ulularga bereli yaşlar tuttular. Бүгүн көз азиздер жана бүйөлөр коомунун кеңсесинде жыйын өткөн жатат. Бул жака бизди майыптуулугу бар жарандарыбыз чакырган. Мына ошолордун үнүн бүгүнкү жыйында сиздерге жеткиребиз. Биринчиден ушул Адановду колдоп келбей, акыйкатты колдоп келгениңерге чоң рахмат. Силер мени колдоп келген жоксуңар. Мен эскертип кетейин. Силер акыйкатты колдоп келдиңер. Адановтар деген көп. Бетеге кетип бел калат. Бектер кетип эл калат дейт. Мен 2 жылдык гана сурогум калды отуранга туугандар. Бирок азыр 5 ай болду мен жаштар первичкасына келгениме. Ошо келгенден баштап ашкананын ичинен жакшы тааный баштадым. Эмне эле мурда Коскок элдер атырыла берет десе, бармагын майжалагандар туугандар. Ушул жерде экен. Ошондуктан мен көрүп, өзүм Косикоктун представители болсом дагы, эл журт, мен силер тараптамын. Акыйкат тараптамын. Андан кийин айтып кетейин. Канат мырза, Кыргызда акыйкатта макал бар. Туура бийде тууган жок, тууганды бийде ыйман жок дейт. Биз эч кандай туугандарга төбөлдөргө таянбайбыз. Мен мисал үчүн жогору жакта иштеген, бийликте отурган адамдарым жок. Таянганым жаратуучу гана жалгыз Аллах. Биякта төрөгө Канат Жапаров эмел акыркы күндөрү байкадым. Төрөгөлөр көп экен туугандар. Канат Жапаров отурган жөн эле бир отурган бир курчак экен. Себеби угуп тургула. Маалыматтар Канат Жапаровго жетпейт экен өз убагында. Тура. Өз убагында жетпейт экен. Тура. Ошондуктан мынакей бул жерде биз көрүп отурабыз. Мен Эрмек Жусупов менен бул башталды деп айталы, башаты. Эми мен силерге көрөйүн бул адамдын кандай экенин азыр мына айткыла, телефондон баарыңар мага личкеме чыктыңар. Ошо жерге туруп алып, өтө дерзкий, артында чордойлар турат окшойт мунун. Гонарыңды өчүрүп сүйлө. Сен кимсиң деди. Мына ушул жигиттин кетишин талап кылалы жигиттер. Эрмек кетсин! Эрмек кетсин! Эрмек кетсин! Эрмек кетсин! Кереги жок, анткени мына улумунда кишилерди айтып атат. Эмнеге дейт? Бул бала дейт. Ушул ишти Кудай бетин салбасын туугандар. Ушундай амбициясы бар текебер адамдар бийликке келсе, эртең Косикоктон устав эле калат туугандар, устав. Косикок жок болот. Акыры келип таяйт ушундай адамдар. Канаттын башын ушулар жутат. Ушулар аягында ким жооп берет? Канат жооп берет. Мына элдин бийлиги, бул мүлктүн баары биздики туугандар. Канат Жапаровдук эмес, Эрмек Жусуповдук эмес.
Толондиевдики эмес, Алымбаевдики эмес, туугандар. 11 ишканада бармаган жала отурган. Элдики ме, ошол жерде директорлордуки эмес. Элдики туугандар. Туура эмес дегендер келсин. Kana çıksın da bir yakın. Turam bul yerde mi? Durun yakın. Ana meni bayda konar болуп аттың эне. Мени көрсөт конарга. Көрсөt мени конарга. Көрсөт. Жок, көрсөт сумага конарды. Эрмек Атанбекович боюнча мен жооп берип коеюн. Özü cevap versin. Өзү жооп берсин. Dili var mı? Ana, özü жооп берсин. Özü çok öyle. Niye sen özün çok öyle? Niye kadar sen bana cevap versin gerek? Buldum da. Söyleme şimdi. Так, сурооңуздарды акырын бирден бергиле. Sen kimsin ошонтип айтканда элге? Конарың менен сүйлөп кимсиң? Элдин алдына кечирим сурашың керексин. Керек болсо, сен анда конар менен сүйлөбөгүн. Sen kayaktan çıkan bolasın. Жок, кой бериңчи батмача мени. Кой бериң мени. Бул мага телефондон айткан. Сен кимсиң? Мен кааласам таратам телефонду. Sen de Кааласам менен. koşkok sen Сен ortadan кимсиң? kaldı öyle. Мага ким? Мен көрөгөнмүн бе киммин биякта? Sen bunu birinci yol görmedin mi? Чын эмес. Kan bakın. Tamam. Aytıvar tanışın bunlar. Çık. Nasıl çıktın? Arızın Тааныбайм, туурабы? Көбүн тааныйм. Sen hem gördün biz. Nereden gelsin? Kaskı kovarlaşkan bak 40 yıl bol sen hem görüyorsun. Мени могул жерде канча киши тааныйт мисалы айтпачы. Tanımayın ben misal. И Daha kim tanıydı? Aytmayısın. мен менен телефон менен бул жерден канча киши сүйлөштү эле кана. Çıkılar torakalar. Sizlerge ne devam bir şey etti bunlar? Ана, торагалар барбы оштон экен торагалар? Мына келгиле. Ошо торагалар да мени колдоп келди. Мына 3 област, Баткен, Жалалабад, Ош областтарды кыдырды. Көл нарынга да бардык. Баарын эле айтып атам. Коомдо бирөөнүн кызыкчылыгы эч качан ойнобойт деп. Бул элдики. Пайда келген нерсенин баары элге тиет деп айтып атам. Бул жерде Борборус башкармада бирөө тааныш, бирөө тууган, бирөө сват, бирөө брат дегенде бизде андай сөздөрүбүз жок. Мен ачып правовой поле арыздар түшсүн. Эрмек Атанбекович иштарасы мен карап берем, юридикалык оценка менен дисциплина менен бекиттирип, если ушу оценка бекитилсе анда кызматтан кетет. Бул жерде мындай экен. Өзүңөр билесиңер, бийлик бар жерде акча бар. Акча бар жерде ким бар? Анын бийликке келген адамдын жандоочусу бар. Коштоочусу бар. Акыл кошчусу бар. Анан аталык деп коет. Үстүнөн билбейт. Көшөк артында туруп көмүскө башкарат. Канат Жапаровдук аталык эмес туугандар. Апалык. Салтанат Садыкова тейлейт мунун үстүнөн. Ошол апалык. Эмне кылса все прощается. Бразилияда жүргөнгө болот. Ташкентте жүрсө болот. Каалаган жерде чайкайт. Потому что у нее дочери мечта посмотреть на мир. А биздин балдар эмне көрбөйбү? Эмнеге тыюу салынбайт? Ал Коскоптун акчасынан кетип атат. Ошону туура түшүнгүлө. Эрмек Жусупов дегендердин баары көрүнөт. Kalegen tırayım mı? Kalegen tırayım mı? Эме, урматтуу туугандар. Çakırgılar şu saltanatlı da. Бияктан талаптарыңарды алып келгенсиңер, Эрмек Атанбекович боюнча иш-чара каралат бүгүндөн баштап. Кимге? Салтанат. Жетсен! Жетсен! Муну видео фиксация кылгыла туугандар. Эртең мен видео, могул Замир Адановтан мен эч кандай эме алган жокмун деп чыгат. Каражандарын жейт булар. Мен көрдүм 5 айдын ичинде. Мына кей. Экстузепка. Bir nesene ait koyayım. Bu Suzevka degen brед. Bu ermek ne dedi bilesinger mi Zamir'ge? Yüzdegen Suzevka'nın yazı al degen. Tuğandar, men Saltanat Sadıkova'ga 10'daga Suzevka yazı beşteke olma koydum.
Okula. Benim çilen bürolarım geldi. Revizörlü komisyalarım geldi. Alacakta Saltanat Sadıkova. Kada bunlara. Bunlara Turayım ol çaylası al. Özü Turayım'ın de protokolga caz olgan. Bir aylık. Aylığını jedi. O şekilde ben bu sefer hakikaten jetpe koydum. O şol prezidentimde Bek olsun Alınbayev oturgan. Kanat Japar oturgan. Özдөр öz göz menen görgön. Munara şaylangandı. Alacakta Turayım Saltanat degeni dalilde bir sentagi. Eçteki bolgon emes. Anda Ошон үчүн Бакайдын суу жаткасы иштебеген. İştevegen Suzepkamın emes tuganda. Постановление çıkardım. Бул коопсуз. Постановление çıkardım. Анткени өйдө жакта киришаң турса, каяктагы мыйзам туугандар? Өйдө жакта киришаң турса. Канат Рахатбекович. Эй, туугандар. Эрмек кетеби айтчы. Ошону айтчы, кетеби. Кетеби. Анткени пармагым ажалган. Кетеби. Да или жоқ деп. Ошону айтчы, кыска. Анан кийинки суроо көтөрүз. Көтөрүң. Жооп берейин. Пожалуйста, мен азыр бир айтам. Мен сөзүм бүтмөйүнчө кыкырбай турсаңыздар, мен жооп берем. Биздин коомубуз базар эмес, бул бир. Правовое поле бул эки. Дисциплина деген дагы бар. Юридикалык оценка менен бул тезилер. Анда эмне теңдик эмес. Жок. Эмнеге анда көбөрөсүнө болот? Жок, эмнеге? Бирөөнүн сюжеттери каралат да, бирөөнүкү каралбайт. Салтанат айым, жок кое турлачы. Өзүнүн кызын алып барат. Эмне үчүн мерде мына окуган, чокуган, ошо бир тажрыйба алалы, мына үйрөнөлү деген жаштардан алып барбайт? Эмне үчүн сопровождение анын кызы барыш керек? Ага төлөнүш керек. А эмне үчүн ар бир Ташкентке барганда бирөө мыяктан Бекташ байке, анан Сампалалга барганда эмне үчүн Самир барбайт? Бирден алып барса болбойбу? Özgürlü emni. Жок. Ошону мага кагаз түрүндө канча расход кетти, мен имею право. Как чуть кагазга. Канча кетти, кандай болду, эмне үчүн барды? Анан барып келгенден кийин эмне тажрыйба алып келди, биздин коомго кандай пайда кетти? Если тийбесе, андай поездкаларга бизге эмне кереги бар? Ошо жака кеткен расходду андан көрүп биздин коомдогу бирөөгө сарптасак болбойбу, я? Жок, бербесе, биз талап кылабыз, берсин. Урматтуу, азыр элдин талабы Эрмекке анан Салтанатка коюлду. Ошону ордунан чечип бериңиз. Чечип берем. Мен сизге айтканмын. Мага канча бутос, мен аны жекелик алган жокмун. Коомдун келечеги үчүн күйүп келдим. Бул анан филиал түздүңөр. Филиал түзүп 2 жыл иштедиңерби? Иштедиңер. Ошол убакта кетирилген расход анан командировкага чыгып бир эмес 6 киши 2 машина менен чыгып жүрөсүңөр. Бул коомдун акчасы. Мунун жоопкерчилиги кимдин мойнунда? Ушуну чечип бергиле. Чечилиш керек. Ушуну карасыңар. Туп-тура. Биякта мүчөлөрүбүз единицага акчасы жок, 50 сомдон чогултуп берип атса, силер миллиондорду чачып жүрөсүңөр. Алтоо. Ал жака бир киши барып бүтүрүп келе турган жумушка 6 киши жүрөсүңөр. Бул коомдун акчасы. Ким жоопкерчилик алат буга? Ошол акчаны башка нерсеге Эгер мен сизге айткам. Бака. Мен Бек болсунга, Эрмекке 1 жыл мурун келип туруп айткам мына сотрудниктер жакшы иштеп атат десем, мен буларды карап атам деп сизге 1,5 жыл мурун эскерткем, туурабы? Мына эми мыйзам талашында келебиз дедикпи? Мыйзамды бузган жокпуз. Жыйын кылып атабыз. Силер бизди провокация кылбагыла деп атасыңар. Мына жерде азыр сизге ордунан чечип бергиле. Эгер болбосо биз мындан да көп келебиз. Мен боксермын, кандидат мастер спорта, мен эчтеке сага эчтеке. Тынчсаңыздар, мен сүйлөйүн. Ой, элге меңди айт, сен дагычы. Тура, атомда канча киши сага жин келет. Жаната мен сен аттык айтыңар. Буларга да жаманатты кылатпайсың, ошон Ermekçi! Ermek az oradan çıktı söylep koysun. Ermek söylesin. Ermek çıktı. Ermek çıktı. Söz verdik de Ermek'e. Тынчтанабыз, убал, мен сүйлөйүн. Болду да мен кичине. Силерди уктук. Ооба, арызыңарды уктук. Эми кичине мен сүйлөп коеюн.
Бул жерден эми ортодон кыйкырып чыга калбай келечи. Все же образованный, все же интеллигентный. не учи давай. Сүйлөбөйм. Тыштанбай сүйлөбөйм. Бизге нотация Жок, тыштангыла сүйлөп берем. Тыштанбайсыңарбы, смысл жок сүйлөгөнгө. Анда чыгып Жок, укпайсыңарбы, укпайлыбы мен айтып берем. Укпайсыңарбы, айтып берем. Хорошо, силердин талабыңар менен келдик. Бул жерде урматтуу биздин төрага укту, биздин коллектив укту. Хорошо, элдин мнениясы мнение. Каралыш керек, кабыл алыш керек. Кетесиң кетпесиң ошону эле. Сүйлөшүлө Эрмек. Мындай. акыркы сөз. Эгерде силер талабыңарды коюп келдиңер да, бул устная туурабы? Устный требование. Протокол эме, коллективный заявление менен келгиле. Азыр бүт инвалидтердин астында Эрмек мырза, мен сизди тааныбайм, бирок сиз айтып атасыз, мага заявление менен келгиле деп атасыз да. Сиз заявление менен келгиле, сиз кимсиз айтсаңыз? Ошо кийимсиз. Сиз кимсиз? Төраганын приказы эмнеде турганда? Канат кетирсин. Жок, уставда ушундай барбы? Подожди. Уставдын талаптарын аткарбай келишкен. Эл биякта эл баалуу сааранда ушунча инвалид турат. Түштүктөн келди, түндүктөн келди, немеден келди. Дагы көбүн токтотуп койдук. Канат аткарбаса анда канат өзү да кетсин. Сен де кетем же кетпей мен соттошондо айтып кой, ошо болгон жолунда ошону угал сеники. Азыр мен айтып коеюн. Коллективный заявление келсин, Эрмек кетет. Канат кетсин. Тийме иш права. Канат сен төрагасың. Экинчи момент. Мен силерден сурайм. Эгер Эрмек, Атанбеков, Салтанат Садыкова кетсе, успокоитесь. Да. Успокоитесь. Кетсек. Хорошо. Анда карайбыз. Азыр чек. Андан кийин Жок, Канат. Жок, мага сөз берсеңер. Мына Канат мырза. Эгер азыр Салтанат менен Эрмек кетсе, мен элди тынчтандырам, сөз берем. Андан кийин мүлүктөр боюнча, Минфин боюнча суроолор, алар оп-оңой ал сөздөр. Эң чоң көйгөй болушу Текебер Эрмек менен манчыркап кеткен апа Салтанаттан кетик. Эртең өзүм кызмат кылып берем сага. Мына мен элди көчө айтам. Ак дилимден Косуколко бирок турат. Эгер ушунсең, анда өкмөт душманбыз. Өзүңдү лично берип атам. Хадяси номерин кереги жок. Салтанатка Эрмекке. Ал. Жетсен. Акысы жок. Азыр мен эң акыркы сөздү берейин. Убакыт да кетип атат. Анан мен эгер силердин эки сурооңорду аткарып берсем, тынчыкка барасыңарбы? Андай күндө отуруп башка маселелерди сүйлөшөт андан кийин. Анан кое тургула. Дамирбек, силерге ачык айтып коеюн. Төрагалык кызматты сизге эл койгон. Член бирөөңөр бар, мен сизге вообще аралашпайм. Аралаша албайм дагы. Силер азыр туура айтып кеттиңер. 11 кананын ичинде 2 жылдын ичинде 2 жетекчини кетирдим.
возмещение ушерб менен койдурттум. Азыр ким нарушение кылса кызматтан спокойно кетет. Аны ачык эле айтып атам. Назначаем. Избираемый должность. Жанагы избираемый должность. Мына Ош Жалалабад Баткен жактан жаңгырчыга түтөп кеттиби? Ну болду дем. Азыр акырындыктан биякта карап берейин. Ошо эки кишини караштырып атасыңарбы? Хорошо, мен карап берем. Тез берем. Азыр кетир. Укла азыр мына бухгалтерия, финансовый жактан эмне болуп атканын баарын айтып берет. Угуалла. Азыр 25-жылга ведомственный боюнча КОСКО 49-120, ошонун ичине функционалка 708-21, это библиотека боюнча 15 миллион 262 миң 300 бул бюджетте каралган. Азыр зарплата ошо библиотекада иштегендер адамдар үчүн ал жерде штатта 14,5 штат киши иштейт. Ошондо 3 миллион 998 миң 800. Ага каралган зарплатага каралган отчисление соцфонд 689 миң 800. Анан библиотеканын услуга связина каралган акча 106 миң. Ошол постановление менен бөлүнөт бизге 683 постановлениянын негизинде бөлүнөт. Ошондо библиотекага дагы приобретение тифлосурда средства деп 10 миллион 467 миң 700 бөлүнөт. Бул библиотека боюнча айтылды да. Андан кийин функционалка 793 бул соцзащита боюнча предприятиялардын отчисление, возмещение соцфонд и ассигнование НДС боюнча азыр соцфонд бул 13 миллион 967 миң 700. И НДС 25 миллион 537 миң 700. Азыркы учурда и общий суммасын чогултканда 54 миллион 767 миң 700. 24-жылкы боюнча азыр окуп берейин, угуңуздар. Азыркы эле 49-120 функционалка библиотека боюнча факты вот 14 миллион 963. Анын ичинде в том числе зарплата 3 миллион 998 миң 800. Анын соцфонду 689 миң 800. Ошондой эле услуга связь 106 миң каралган. И Тифлага 10 миллион 168 миң 400. Вот ушунун баары биригип 14 миллион 963 түзөт. Библиотека бүттү. Андан кийинки 49-120 предприятиялардын соцфонду менен НДСине 62 миллион 680 миң 800. Анын ичинде соцфонд 19 миллион 393 миң 800 и НДС 43 миллион 287 миң. Итого 77 миллион 644 миң. Бул өткөн жылкы бюджет, 24-түкү. Көбүнчө бул жерде азыр баягы салык ана соцфондко берип турбайсыздарбы? Ошондо бул канча адамдын айлыгына кетип атат бул? Бул азыр общество боюнча менде численность боюнча 536 адам, анын 390-у лобузы. Азыркы 25-жылдагы мына 24-тү сурап атасыңар, 24-тү дагы айта кетейин. Соцфондко бөлүнгөн акча 19 миллион 393 миң 800. Бул акчаны биздин банкка түшпөйт. Во-первых, бул акча центральный казначействодан территориальный казначействого виртуально эле бөлүнөт. Биз предприятиялардан заявка чогултабыз. Канча иштедиңер, соцфонд канча болду, фактически НДС канча болду деп. Чогулткандан кийин ана биз Минфинге казнага жөнөтөбүз. Ал жерден заявка ачылат, касплан ачылат. Ачылгандан кийин биз ошол суммаларды бул территориальный казначействого жөнөткүлө дейбиз, мисалы үчүн. И жөнөтүлгөн акча мына мисалы үчүн УПП бул соцфонд 24-жылы жана 19 миллион 393 миң 800 деген эме да сумма. Например, ошонун УПП бирине 3 миллион 338 миң 600 которулган. Бул соцфонд. Экинчи УППга 445 миң, УПП 3кө 2 миллион 850 миң, Садовскийге 845 миң, Канскийге 969 миң, Токмокский УППга 2 миллион 832 миң, Каракольскийге 1 миллион 822 миң, Ошский УППга 1 миллион 585 миң 200, ЮПП Дыйканга 1 миллион 336 миң, Жалалабадский УППга 1 миллион 175 миң, Карекке 2 миллион 196 миң. Итого вот мына 19 миллион 393 миң 800. И ошонун азыркы НДСин сурап атасыздар. НДС дагы сиздерге түшпөйт, ал деле Ал дагы анын механизми дагы азыр ошондой казначейский эле счетко түшөт. Каягына кетип барат. Итого сколько слепых?
азыр айтпадымбы мендеги численность өзлөрүнүн берген тапшырган отчетуна карата 536 адам. Анын ичинен 390-ы Канча инвалид? аны мен бөлүштүргөнмөн ал боюнча тиги соцтордон отчет тапшырышат ошол боюнча. Менде только бу эме боюнча. Анан НДС боюнча угуздар. НДС боюнча 62 миллион 600 Сандарды биз угайрып ал мындай. 80.800. Мунун бардыгы бул жакка келип түшпөйт. Азыркы суммалардан бизде болгону зарплата түшөт, услуга связь түшөт. Урматтуу туугандар, мындагылар азыр бухгалтерия толук маалымат берип атат. Пожалуйста, угуп койгулачы, мен суранам силерден. Бизде цифрадан башка азыр текшерүү жүрүп жатат. Мунун бардыгы ачык, айкын турат, сайтта турат. Мына карап алгыла өзүңөр деле. Анан чоң бир суроочу, момунда эме каражаттар боюнча болуп атат да, баягы сиздерге керектүү. Ошолор боюнча болуп атат. Алардын тендерин ким эме мамлекеттик сатып алууларга ким чыгарат? Ошону айтсаңыз, бааларды мониторингти ким жүргүзөт? Анткени биякта сапатсыз каражаттар алынып калды дейт. Одноразовый дейт. Ким? Мен атым Алтынбек, төраганын жардамчысы болом. Фамилияңыз? Кенжебаев Алтынбек. Телефондордун сатып алуу системасы негизи мурда буга чейин тендер менен алынчы да. 2022-ге чейин негизи тендер менен алынчы эле дагы, бирок Замир мырза айтып кеткендегидей эле негизи тендерге жарыялаганда көбүнчө жанагындай коммерсант ошолор катышат экендер дагы биздин койгон талаптар менен алып келбей жатышты да. Анан частный рынокко чыгалы десек, бир аз талаптары болуп калып атты. Анан 22-жылдан баштап биздин ошол убакта иштеп келген юристибиз Сергей Владимирович Брюхановдун кеңеши менен, өзүнүн эмеси менен биз бул жактан комиссия түзүп туруп, рынокто анализ жүргүзүп, коммерческий предложенияларды топтоп, ошонун негизинде биздин талаптарыбызга туура келген жана арзан болгон эмелерди, тифлосурдолорду сатып алууга ошондой механизм жүргүзгөнбүз да. Сөзсүз түрдө. Сапаты кандай болгон? Сапатын эске аласыздар да сатып алганда? Сапаты албетте, о негизи брендовый да, Xiaomi деген. Xiaomi кайка көрүнүп сопутствует. Подделка эмес да, главный подделка эмес. Эмне үчүн айтып атат, регистрациясы жок экен деп. Регистрация жок маселеси мындай болуп калган. Булар Телефондорду убагында алганбыз да. Бир мисал үчүн биз майда телефондорду закуп кылганбыз. Бирок ошол майдан баштап туруп, жок, ага чейин эле алынган. Телефондор закуп болгондагы телефондорду таратып баштаганбыз. Анан ошол эле жылы болсо мыйзам кирип калып атат дагы. 15 августтан баштап туруп, обязательно регистрацияны талап кылып калаткан да. Ага чейин поставка болгондо андай мыйзам талап жок болчу. Биз элге таратканда ошол убакытка чейин таратканбыз да. Кээ бирлер телефондор бар болуп туруп, ал телефондорду коюп, мыйзам күчкө киргенден кийин ачкандыктан жана мыйзам регистрациясы. Телефондор Кыргызстандын ичинен алынганбы? Анткени булар бажыда эгерде растаможкадан өтсө, булар регистрация болуш керек да. Азыркы учурда да текшерүү болуп атат, аудит өзү текшерип жүрүп. Бул нерселердин баары эле ачык. Бул болгон эми элди мындай. Сиздерди ким текшерип атат азыр? Ошо телефондор Азыр мындагылар эле деп атабыз. Мен Жок, азыр мен бир суроо берейин да, Алтынбек. Атымбек болсун, фамилиям Алымбаев, биринчи орун басармын. Азыркы учурда бизде ошо түшкөн арыз боюнча ГКМнын постановлениясы менен 13 октябрда таанышканбыз. Анан азыр бизде азыркы учурда финансылык министрлик алдындагы аудит компаниясы бар. Внутренний аудит азыркы учурда дагы жүрүп атат. Анан анын чыккан натыйжалары менен, результаттары менен тааныштырабыз. C-класстар болуп калды, A'лар болуп калды. Бир телефон, бир мисал үчүн 1 жылда эле чыгат да. А кийинки жылы уже ал телефондор чыкпай калып атат. А бизге болсо 8000 адамга эме болгондуктан 10 миллиондон берилгендиктен жылына биздин көлөмүбүз аз болгондуктан жылына жаңадан алып атабыз да. Былтыркы алынган телефондорду уже ала албай жатабыз. Нокатча. Давайте. Сиздер талап кылдыңыздар, мынакей сиздердин талабыңыздар үчүн Эрмек Жусупов өзү арызын жазып берди. Өзү окуп берет азыр. Арыз менен таанышып коесуздар. Силерге копиясы берилет. Ошондо мен окуп бере берейинби? Так, мына баштадым.
Торага Косиков Джапаров Канат Рахатбекович, это от начальника социального отдела Жусупов Эрмек Асамбековича. Заявление: прошу вас уволить меня от занимаемой должности по собственному желанию согласно со статьей 43 Трудового кодекса Крымской Республики с 10 ноября 2025 года с учетом двухнедельного срока предупреждения об увольнении. Так, түсініңіздер, увольнение берді, бұл үшін... Так, тихо. Екі жұмалық құқы бар бұл үшіда. Бұл да Қырғыз Республикасының жараны алыш беріш қылыш керек. Мойнындағы нәрсенің барынан өткөріш керек. Бұл ойыншық емес. Азыр эми таныштыңыздарбы? Башка маселе жокпу? Bir kopyasını bana лично veringizçi. Салтанат Шеже боюнча ким жооп берип атат аны? Салтанат Садыкова боюнча биринчиден бул член коллегияда бекитилген да негизи. Ушакта мүчөлүк болуп турат член коллегия. Мен аны менен сүйлөшөм. Бүгүн дагы, эртең дагы сүйлөшөм мен. Макулбу? Sen kanat айтпадың mı? Ekönün maselesini çözüp verin de. Азыр мен чалып сүйлөшөм. Азыр чалып сүйлөшөм. Телефон, громкиге коётум. Канат Рахатбековичке угулбай айтат да, коюп турсаңар. Айтыр. Бекташ байке коюп турсаңыз. Айтыр. Вы остаетесь, дорогой? Я остаюсь до конца. Никто не трогает вас. Я желаю вам успех. Ага. Я знаю вам как порядочного, честного руководителя. Вы не такой обманщик, не вор, как Бакай, как Замир 120 тысяч. Банк не положили, вы не грубиян. Вы стараетесь, вы очень лояльный. Если и я знаю, что весь центральный аппарат и финансовый отдел в том числе, здесь очень порядочные люди, они не воруют, как и неправильно доносят информацию. Я тоже с коллегией, я туда не рвалась, меня туда выбрали. Коллегия — это бесплатная работа была. Я хочу сказать, что я самодостаточная, самообеспеченная, независимая женщина. Мне от этой коллегии ни жарко, ни холодно. Я уйду из коллегии. Но Канат Рахатбекович, я хочу сказать спасибо вам, здоровья. Все, похлопаем. Качан кетет? Качан ошон жазсын. Качан кетет? Когда ты Салтанат иди? Заявление когда? Сейчас. Акырын. Бросила она. Сейчас я перезвоню. Ысылдабай турсаңар болмокту. Айтылган сөз уже айтылды. Кетем дедим. Качан кетет? Хоть бүгүн хоть эртең. Келсе эле кол коюп берет. Тумандар, мен уксаган мына Эрмектикин дагы 2 неделе да Замирдин колуна беребиз дебеди. Эрмектикин да беребиз дебеди. Болду да анан эми кечкене малы дей бергендерчи беребиз. Булар деле закон түрүндө чечиш керек да, закон ченемдичи. О, турду да болду. Болду кетирди да. Туугандар, Ол бакылаппай. Жолдош, туугандар. 1 минут. Смартфонду чечип 29 Эме мындай. Канат Рахатбекович, 29 телефон. Ушул неделянын ичинде келип калса, менин мүчөлөрүм баары сүйүнсүн. Ошо сүйүндүрүп кой. Берилсин телефон 29 Берилет. Заявка менен жазылган бүт документация. Контроль алынбай сөз алат. Все, берилет. Бекбол албай сөзүндө алат дейбиз мына. Ушул жуманын ичинде бир сүргүлө, ушул жуманын ичинде. Замир байке мындай макул айтпай, мага айтылды, мына контроль алынат деп. Бүгүн канча 2-чи күнбү? Ооба, бек азыр. Качан бересиз? Канат мырза, бул жакта азыр коомдун мүчөлөрүнүн айтымында буга чейин ушул эле талаптарды айтып келишкен да. Бирок деген баягы жетекчилик тарабынан эч кандай реакция болгон жок деп атат да. Ошондо бүгүн сиз азыр талаптарын аткарып, 2 кызматкер азыр арыз жазып, жумуштан кетебиз деп мына сөзүн берди. Бир кызматкер арызын жазды. Буга чейин сиз элдин үнүн укчу элеңиз негизи. Негизи коом ачык айтканда атамдан калган окат эмес. Коом 1937 жылдан бери келип атат. Негизи мен устаз негизинде жумуш иш-чараларды алып барам. Буга чейин мага кагаз түрүндө эмелер түшкөн эмес.
Ошондуктан мен ачык эле айтып атам да. Бүгүнкү күндө мындай стабилизация үчүн эл кыйналбасын деп, коом дагы эки жак ажырабасын деп ушул максат менен ушул жолго келдим. А негизи булар баягы кагаз менен кайрылбаса деле бирок сизге сөз менен келип айтып отурушканбы арыз муңун? Сөз деген сөз бүгүн бар, эртең жок. Кагаз түрү документ бул калат. Мен өтүп кетсем дагы. А негизи мындай эл менен кандай иштешесиз? Тыгыз эле иштешип үнүн угуп келесизби? Эл менен кандай иштешесиз? Мындай тыгыз эле иштешесизби? Эл менен иштейбиз. Бизде коомдо 8 миңге жакын кишибиз бар. Республика масштаб боюнча. Элдин астынан ачык айтканда кыямат күн болсун дагы жооп бергенге баарына даярмын. Коом боюнча 11 ишкана бар. Ал жактан 15-ке чейин жакын биздин майыптарыбыз да иштейт. Арасынан ошо заказ боюнча өкмөттүн заказы бар. Өкмөттүн заказы менен ошол 11 ишкана жаным багат да коомду. Эми бул жерден мен ачык айтканда 3 жылдын ичинде биз жакшы иштерди алып бардык. Азыр мен эң чоң максатым мурунку сатылып кеткен жерлердин баарын ордуна койгонго мен аракет кылып атам. Ошондуктан бул жерден мен оюм боюнча мен сындырганга аракет кылып атышат. Ачык эле айтып коеюн. Анткени мен сатылган жерлерди ордуна коюп атам. Ал сатылып кеткен жерлер ким кылган, ошолор биякта көп иштеп кеткен. Эми азыр мынакта эле ачык подвал турат. Подвалды көрүп атасыздар. Ал да бирөөнүн колунан туугандарым өтүп кеткен. 3-чү ишкана бар, акта 1 гектар жер сатылып кетти. 15 этаж үй элитка салынып атат. Негизи ачык айтканда коомдо бирөөнүн жетекчиликтин кызыкчылыгы эч качан ойнобош керек деп мен бүгүнкү күндө дагы айтам, наркы дүйнөгө дагы барсам айтам. Бул жерде азыр жыйында финансы боюнча көптөгөн суроолор болду. Анткени баягы биздин уюмга жыл сайын өзүнүн бюджети бар, бирок анын отчетун биз көрбөйбүз депчи. Анан сиздер кайсы органдарга негизи отчет бересиздер? Туура жакшы суроо болду. Негизи биз финансылык биздин өзүбүздүн коротуулар боюнча толугу менен мамлекеттен алынган каржылык боюнча биз толугу менен Министерство финансы министрлигине жыл сайыны толук отчетторуну берип турабыз. Анан азыркы учурда ооба бул орчундуу маселе болуп, элибизге дагы түшүндүрмөлөр керек, туура. Анан ал түшүндүрмөлөр берилип эле турат. Анан ошонун себебинен мен алдабасам июнь айында УКМКга биздин мүчөнүн атынан деп коеюн, аттарды атабай эле коеюн, мүчөнүн атынан заявление түшкөн экен, арыз. Ал арыз каралып, анан кийин УКМКнын токтому чыккан экен. Ушул маселе каралсын, толугу менен коомдун башынан түзүлгөнүнөн депчи. Азыркы учурда 13 октябрдан баштап бул токтомду алып баруу, токтомду ишке ашыруунун Финансы министрлигинин алдындагы внутренний аудит, ички аудит жүргүзүп атат. 13 октябрда башталган аудит азыркы күнгө чейин болуп атат. Анан аудит бүтүшү менен толук маалымат, эгерде катачылыктар, мүчүлүштүктөр кеткен болсо кеткен деп, кетпеген болгон болсо кетпеген деп толугу менен маалымат берилет. Азыркы күндө текшерүү абдан биздин эле бул борбордук аппаратта эмес, биздин ар бир ушу республикада жайгашкан ишканаларыбызда дагы жүрүп атат толугу менен. Бияка келсеңиз, бул жакта дагы бир маселе болуп атат да. Үй маселеси болуп атат. Кандайсыңар? Үй маселеси болуп атат. Буга чейин бул эже апасы менен кошо интервью берип айткан да. Жакшы тааныйм, ооба. Билебиз. Үй маселеси качан чечилет? Мисалы бул жараныбыздын. Үй маселеси азыркы учурда мен ачык эле айтам, үйлөр курулбай эле. Анткени үй курулганы мурда мамлекет тарабынан дагы колдоо болгон бизде. Азыр мынагу ипотека программасы киргенден кийин 4% жеңилдүү деп жеңилдик деп майыптарга мындайча айтканда жеңилдик кылып берди, бирок ачыгын айтканда эми майыптардын баары эле ал нерсени көтөрө албайт да. Анткени трудоспособный, нетрудоспособный деген мындайча айтканда катмар болот да. Ал катмарга карап келгенде, мисалы үчүн пособиясынын же пенсиясы болобу, пособиясы болобу, анын прожиточный минимумунан какой-то процентке өйдө болуш керек, жана үй бүлө санын үй бүлөдөгү бар адамдарды багала турган болуш керек. Ошол себептен азыр биздин майыптар көп эле азыр үй ала албай атат, бирок мурда 2000 акыркы үйлөр 2015-2016 жылы берилди квартиралар. Анан эми ал жакта дагы бизде бул азыр квартиралар боюнча тура эмес берилип кеткен квартиралар бар.
алар боюнча азыр сот иштери жүрүп атат. Анан мен азыр сот ишини ашып түшүп бунукуну туура эмес деп айткандан алысмын. Сот ал жагын уже кандай чечсе ошондой болот, бирок азыркы учурда үйлөр курулбай эле. Бул жарандын маселесичи сотто каякта? Үй маселеси. Мен азыр юристим жок, так маалымат бергенден алысмын. Менин билишимче бирок сотто силердики, по-моему, сот ишинде. Тош керек сотубуз биздики. Мен азыр юрист эмесмин, ошондуктан мен юристтен так маалымат алган эмесмин да. Баягы убагында туура эмес берилип кеткен үйлөр кайра силердин балансыңарга берилип, мына бөлүштүрүп бергиле десе, анда силер өзүңөр карап категория боюнча бөлүштүрүп бересиңер да. Очередность боюнча бөлүштүрөбүз. Мына бул жараныбыз айтып атат да, коллегияга менин арызым түшкөн, бирок ошол коллегиянын мүчөлөрүнүн бири мени эмне үчүн сен баягы мындай бала төрөп атасың, эмнеге баланын санын баягы көбөйтүп атасың деген дагы мындай жекеликке дагы өтүп кетишти дейт. Айткан болсо мен аны туура эмес деп эсептейм. Ошондой маселелер болуп атат дейт. Ошол үй маселесин карап коюңуздар эми. Эми ооба биз деле ал жагынан колубуздан келген аракетти кылып атабыз. Бизде мындай да, мисалы үчүн ооба түшүнөм. Мен өзүм деле экинчи группада көрүүсү боюнча майыпмын. Анан бир майыптан тартып бир майыпка тартпайлы деп, ошон үчүн биз дагы азыр адилеттүүлүк сотто болсун деп бул нерсени, бул ишти сотко толугу менен өткөзүп бердик. Сот кандай чечет, ошондой болот да. Мен бир майыптан бир майыпка тартып Азыр мен квартирам ошондо кандай чечилип атат? Мен азыр толук маалыматым жок. Кыргыз азиздер жана дүлөлөр коомунда өткөн жыйынды Медиа Хаб чагылдырып берди. Мына ушул коомдун мүчөлөрү койгон талаптардын айрымдары бүгүн аткарылса, башкаларын болсо алдыда чечем деп жетекчилик өз убадасын дагы берип өттү. Майыптуулугу бар жарандарыбыздын үнүн Медиа Хаб чагылдырды. Бизге катталып коюңуз, бул видеону бөлүшүңүз, бүгүнкү маселе боюнча оюңузду жазыңыз. Менин атым Эльвира Султанмурат кызы. Көрүшкөнчө аман туруңуз.